Алмаз Акунжанович. Мен жаңағы мемлекеттік ипотекалық компания жөнінде сөз қылайын дедім біледі. Мына башында ал мемлекеттік ипотека компаниясы концепциясы совсем башқа болчу. Ал именно бюджетниктерге айлығы аздығы менен байланыштуу. Жаңағы жалпы банк системасында ипотекалық эмеге программаға мындай ыңгайлуу эместигинден ошол мамлекеттик ипотекалык компания ачылган болчу. Но бирок бүгүнкү күндө ал мамлекеттик ипотекалык компания кадимки эле коммерческий организация болуп калды. Азыр жанагы түзгөн очередтери андай мындайлары бардыгыны биринчи очередте жанагы коммерческийлерге берип, анан алардын калгандарына анан кийин жанагы бюджетниктердин очередиге ошолорду предлагать этип атат бүгүнкү күндө. Эмнеге мындай десе, болгондо дагы 3 комнаттуу, 2 комнаттуу тургандарга 1 комнаттуударды предлагать этип атат. Анан дагы бизден отказ кылып бер. Анда деп. То есть здесь какая-то махинация, да? Вот, бул жерде ушуну көңүлгө алыңыздар, ал жерде жакшы эмес иштер жүрүп атат. Анан кийин жанагы эгер ошондой эле эме боло турган болсо мындай да, бул госипотечный компанияга эмне бүт бардыгын кошуп койдуңар дейм да. Эгер госипотечный компания отдельный коммерческий кылам десе, анда отдельный кылсындар. Бирок мамлекеттен бөлүнгөн акчаны именно жанагы концепциясы менен жараша кылыш керек да. Понимаете? Азыр болсо бүгүнкү күндө бюджетниктер алам деген эч ким ала албай, ар түрдүү шарттарды өзгөртүп киргизип, фактически алар ала албай турган болуп калып атат. Ошону жакшылап караш керек, Алмаз Акунжанович. Мындай болбойт, себеби деген көп уже жалобы этип атат. Мисалы, медиктер жалобы этип атат, мугалимдер жалобы этип атат, жанагы госслужбадагы иштеген жана рядовой эмелер айлык арыздары жалобы эме кылып атат да. Алар айтып атат, биз общий жанагы банковский системада ипотечный программасыга мүмкүнчүлүгү жоктуктан бияка ачтык эле. Азыр эми бул жакта дагы бүт бардыгы коммерческийге айланып кетип атат да. Ошону жакшылап караш керек. Анан муну в обязательном порядке мен ойлойм, муну контролго алабыз. Бул комиссия эмеде түзүлдү, бюджет комитетинде. Вот, муну биз дагы сиздерге жардам берип, ошол жагынан текшергенге жардам беребиз. Шуну бирок көңүлдө алып койсоңуздар. Рахмат. Рахмат.